Азыр мыйзам бузуп атасыңар да негизи. Конкретно мыйзам чыккан, буйрук чыккан. 680 сомдон өзү бизге келген баасы да. Болушунча элге иш кылтабыз экен. 2-3 айдан бери. Он сом кымбат сатып атасызбы? 680 сом үйдүкү, 700 сом койдукун сатабыз экен. Койдуку 690 Жалал Абад шаарында. 10 сом кымбат сатып атасыз. Көрсөтүлгөн баадан 10 сом кымбат сатып атасыз да. Бүгүнкү күндө укук бузуулар жөнүндө кодекс бар. Ошонун 290 беренесинде жазып турат. Таанышсаңыздан болот. 3000 сом штраф каралат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарынын мэри Эрнстбек Ормоковдун буйругу менен жумуш топ түзүлгөн. Ал жумуш топтун курамы ошол Жалал Абад шаарынын аймагындагы эт сатуучу соода түйүндөрүнө мониторинг жүргүзүү максатында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө эт сатуучу соода түйүндөрүнө мониторинг жүргүзүлүп атат. Мониторингдин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын атайын бааны көрсөтүп беришкен. Алар эттин баасы 680-690 сомдон өтпөөгө тийиш да. Эгерде белгиленген баадан жогорулаган учурда монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан айыппулдар салынууда.